Унаа мамлекеттик мекемеси эми өз алдынча агенттик болуп өзгөрүп жатат. Указга президент бүгүн кол койду. Бул чечим менен эми эмне өзгөрөт? Маалымат бере кетейин. Унаа ишканасынын мындан аркы иш алып баруу ыкмасы толугу менен өзгөртүлөт. Агенттиктин Бишкек, Ош шаарларында жана 40 райондо өзүнүн автомектептери ачылып, унаанын түрлөрүн башкарууну окутуп үйрөтөт. Улуу муундагылар жакшы билсе керек. Союз мезгилиндеги ДАСАФтын иштөө принциптери эми автоунааны башкарууну өздөштүрүү бөлүгүндө колдонулат. Жеңил унаадан тартып оор жүк ташуучу унаалар тийиштүү эмерек инвентарлар менен жабдылып, практикалык көндүмдөргө басым жасалат. Аны менен райондордогу мектептерде жарандарыбыз бойго жеткен балдар кыздарын 3 айлык унаа башкаруу, жол эрежелерин үйрөнүү боюнча окуу курстарына жөнөтө алышат. Жерлерде мектеп ачуу зарылдыгы биринчи кезекте жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн, көпчүлүк айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин билбегендиктен, айдоочулук күбөлүктөрүнүн көзөмөлсүз берилишинен улам мамлекет ушундай чечимге келди. Ошондуктан мамлекет башчыбыздын чечими менен ар бир райондо мектептер ачылуу алдында турат. Ал жакта ар бир каалоочу окуулардан өтүп, окуучулардын экзамендерин тапшыруусу мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Унаа башкарууну же жол кыймылынын эрежелерин толук өздөштүрбөй туруп, айдоочулук күбөлүктөрдү ала алышпайт. Мурда билесиздер, ата-энелер 18-ге толгон балдарына унаага кошуп айдоочулук күбөлүк сатып берген фактылар болгон. Азыркы күндө деле окууга тапшырып коюп, айдоочулук күбөлүк алууга келгенде 17 жол экзаменден өтпөй калган учурлар катталып жатат. Союз кезинде окуп күбөлүк алгандар жакшы билет. Айдоо эреже ыкмаларын толук өздөштүрмөйүн айдоо укугуна ээ боло алышкан эмес. Эми мамлекет унаа башкарууну олуттуу көзөмөлгө алып, Союз кезиндегидей принциптер менен окутуп, ал үчүн шарттарды түзүп, кам көрөт.